Биз баарыбыз бири-бирибиз менен алакада жашайбыз. Кээде кызыкчылыктар кагылышат. Ошондо талаш тартыш, араздашуу, түшүнбөстүктөр келип чыгат. Билинбей башталган талаштын аягы күтүлбөгөн жагдайлар менен жыйынтыкталып, чечилгис түйүнгө айланат. Мындай учурда сотко кайрылса болот. Бирок бул тоодой убакытты, самандай акчаны талап кылып баш ооруга айланат. Медиация Кыргызстанда. Медиацияны колдонуу түйүндүү маселени чечүү. Медиатордун жардамы менен талаш тартыштарга чекит коюңуз. Адвокатка жана соттук териштирүүгө убакыт кетирбеңиз. Баары ыкчам жана тынчтык жолу менен. Медиация бул данакерлик. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун портрети менен ойногон Бишкек мэриянын кызматкерлери жумуштан алынат. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Айта кетсек, социалдык түйүндөрдө Сооронбай Жээнбековдун портрети менен кесиптешин ургулап жаткан кыска видео жарык көргөн. Анда кызматкерлер Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы премьер-министр болуп турган кезинде өкмөттүн жыйынынан аткаминерлердин бирин чыгышке деп сыртка кууп чыккан сөзүн кайталап айтышкан. Ал эми бул видеодон кийин вице-мэр Алмаз Бакетаев, вице-мэриянын аппаратынын жетекчиси Балбак Төлөбаев жана Бишкектеги унаа токтотуучу жайлар муниципалдык ишканасынын жетекчисине аталган кызматкерлерге чара көрүү керектигин айткан. Мындан көп өтпөй Бишкек мэриясынын маалымат кызматы 2 кызматкер кечирим сурап жаткан видеону жарыялады. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун иши Октябрь райондук сотунда 31-июлда каралмай болду. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Ага карата козголгон кылмыш ишинин материалдары сотко жиберилгенин билдирген. Маалыматка караганда Илмиянов алдамчылык менен $150 000 акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган деп айыпталып жатат. 10-июндагы тергөөнүн жыйынтыгына ылайык Илмиянов жазык кодексинин 204-беренесинин 3-бөлүмү боюнча кылмыш жасаганы тууралуу маалымдалган. Шопур деген кайман ат менен таанылган жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 2018-жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ал учурда Бишкектеги УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Илмиянов мамлекеттик башчынын кеңешчиси болуп 2015-жылы парламенттик шайлоодон кийин иштеген. Ага чейин президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары болгон. Тажикстандын Исфара шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар чек аранын сызыгын жумушчу түрдө чийишип, жаңы сунуштарды талкуулашты. Анда Баткен облусунун Баткен районундагы айрым чек ара участоктарын жеринде текшерүү жөнүндө макулдашылды. Маалыматта сүйлөшүүлөр өз ара түшүнүү жана достук маанайда өткөнү белгиленген. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында пландаштырылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Анын 520 чакырымы эки тараптуу такталган, 450 чакырымы тактала элек. Кыргызстанда медиаторлор иштеп баштады. Медиатор бул талаш тартышты чечүүгө жардам берүүчү адис. Башкача айтканда, кесипкөй данакер. Медиация кайсыл багыттарда колдонулат? Коммерциялык медиация. Бул сатып алуу, сатуу, ижара, кызмат көрсөтүү жана башка келишпестиктерди чечүү. Эмгек медиациясы иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы чыр. Эмгек акы, жумуш шарты, компенсация төлөө жана башка суроолор боюнча өткөрүлөт. Үй бүлөлүк медиация жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү, алимент төлөө жана туугандардын ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салат. Медиация кылмыш жана жоруктар кодексинде өткөрүлөт, эгерде бул беренелерге туура келсе. Медиация эки тараптын мүдөөсүн угуп, туура чечимге келет.